Сыйкырдын түрлөрү. Урматтуу достор, бүгүн биз сиздер менен сыйкырдын түрлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Сыйкырды көптөгөн түрлөрү бар. Бирок биз негизинен эки түргө бөлөбүз. Ал эмне? Ысытма, суутма деп. Суутма деген бул жаман ниетте жасалган сыйкырлардын бардыгы. Бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп салыштык, ишинен айдалып кетиштиги, иши жүрүшпөй калыштыгы үчүн жасалган, өлтүрүп коюш үчүн жасалган. Бул бардыгы айдан ачык, бул кайтарылган иштер, сыйкырдын баары. Ал эми жакшы ниетте жасалган, ысытма деген, ысытма деп атай турган болсок, бул жакшы ниетте жасалган сыйкырлар. Мисалы, мына биздин алдыбызда турган нерселер жакшы ниетте жасалган сыйкырларды деп атасак болот. Мисалы, бул тумар кылып жазып берген сыйкыр, бунун ичинде эмне деп жазылат? Ошо кайсы бир органда же болбосо кайсы бир жумушта иштеген кишиге атайын жасап берилген сыйкыр. Аны эмне деп? Бул кишиден бардык адамдардын тили жабылып калсын, сөз сүйлөй албай калсын деп жасалынган. Бунун пайдасы ал киши кандай гана иш кылбасын, анын иши жүрүшө берет, же болбосо ишине эч ким сөз кайтара албайт, сөз айта албайт. Анын натыйжасында эмне болот? Туура эмес иш кылса дагы бардыгы макул болуп карап тура берет. Натыйжада эмне болот? Ал киши өзүн да жок кылат, башка айлана чөйрөсүндөгүлөргө да зыян алып келет. Жана ошондой эле, мисалы, бул ашык, чүкөгө жасалып берилген сыйкыр. Бул чүкө эмне? Сөөктөн алынат. Сөөк бул жиндердин тамагы болуп эсептелинет. Ал эми буну тагып жүргөн адамдын айланасында жин шайтандар үйүлүп жүрөт. Аны бирок жакшы ниетте жасалган. Ошондуктан кандай гана бир сыйкыр болбосун, жакшы ниетте жасалса дагы бардыгы шариятта кайтарылат. Ошондуктан сыйкыр дегендин бардык түрүнөн алыс болушуңуздар сөзсүз түрдө зарыл болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.